Өлкө башчы Садыр Жапаров Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Баткенде документин кайра жасатуу үчүн 117 жаран кайрылды. Өлкөдө бүгүн дагы 254 адамдан COVID-19 табылды. Бишкекте 500 жетим балага жардам көрсөтүлдү. Грек-рим күрөшү боюнча балбандар Казакстандан 3 медаль алып кайтышты. Эртең 11 майга карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 10 майда Орусия тараптын демилгеси менен Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров жана Орусиянын президенти Владимир Путин телефон аркылуу сүйлөштү. Мамлекет башчылары улуу ата мекендик согуштун жеңиштин 76 жылдыгы менен бири-бирин куттукташты. Путин ошондой эле кыргызстандыктарды жаңы конституциянын кабыл алынышы жана күчүнө кириши менен куттуктады. Баарлашуунун жүрүшүндө эки тараптуу кызматташуу маселелери, ошондой эле мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде жакында болуп өткөн жаңжалга байланыштуу кырдаал талкууланды. Владимир Путин Орусия чек ара жаңжалынын кесепеттерин жоюу үчүн зарыл болгон гуманитардык жардам берүүгө даяр экендигин билдирди. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында тараптар ушул жылдын май айынын аягында Садыр Жапаровдун Москвага иш сапарын макулдашты. Анын жүрүшүндө эки тараптуу кызматташуунун жана Евразиялык экономикалык интеграциянын актуалдуу маселелери каралат. Тараптар ЖККнун, КМШнын жана ШКнун алкагында аймактык коопсуздукту камсыз кылуу кызыкчылыгындагы өз ара аракеттенүүгө өзгөчө көңүл бурушат. Мамлекет башчылары ошондой эле коронавирус инфекциясына каршы көрүлүп жаткан иш-чаралар, анын ичинде Орусия вакцинасын Кыргызстанга жеткирүүнү талкуулашат. Мамлекеттик каттоо кызматы кыргыз-тажик чек арасындагы коогада жапа чеккен жарандардын документтерин калыбына келтирүү иштерин жүргүзүп жатат. Бул тууралуу мекеменин басма-сөз кызматы билдирет. Маалыматка караганда, Көк Таш, Максат айылдарында жана Баткенде шаарында көчмө тейлөө борборлору жарандардын арыздарын алышты. Маалым болгондой 49 паспорт, 34 туулгандыгы тууралуу күбөлүк, 10 нике күбөлүгү, 12 айдоочулук күбөлүк, 1 транспорттук каражатты каттоо жөнүндө күбөлүгү, жетим маркумдун өлүмүн тастыктоо күбөлүгүн алуу боюнча арыз келип түшкөн. Мобилдик топтун кызматкерлери бардык керектүү формаларды толтуруп, сүрөткө тартып, тиешелүү маалыматтарды топтошту. Мындан тышкары кандуу кагылышта жабыркап, Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда дарыланып жаткан 4 жарандын документин калыбына келтирүү иштери жеринде тейленди. Кыргызстанда 10 майга карата коронавирус дагы 254 адамдан аныкталды. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка караганда, Бишкекте 195, Ош шаарында 3, Чүй облусунда 25, Ош облусунда 1, Нарын облусунда 4, Ысык-Көл облусунда 17, Жалал Абад облусунда 9 адамдан илдет табылган. Ал эми бир сутка ичинде 257 адам коронавирустан айыгып чыккан. Алсак Бишкекте 187, Ош шаарында 7, Чүй облусунда 42, Ош облусунда 3, Талас облусунда 6, Нарын облусунда 1, Ысык-Көл облусунда 7, Жалал Абад облусунда 4 адам сакайды. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 3, Чүй облусунда 2 бейтап каза болду. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 1683 бейтап, амбулатордук түрдө 2469 адам дарыланууда. Алардын ичинен 1149 бейтаптын абалы орто оордукта, 434 адамдын абалы оор жана 91 бейтап өтө оор абалда жатат. Ал эми бир сутка ичинде өлкө боюнча 7 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Пандемия башталгандан бери 4495 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинен 4429 кызматкер айыгып чыкты. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 98654 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 91816 киши айыгып чыкса, 1660 адам каза болду. Бишкекте 500 жетим жана томолой жетим балага гуманитардык жардам таркатылды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин басма-сөз кызматы билдирет. Иш-чарага Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин биринчи орун басары Ализа Солтонбекова катышып, демөөрчүлөргө терең ыраазычылык билдирди. Ализа Солтонбекованын айтымында, аталган жардам министрлик менен тыгыз кызматташуунун натыйжасында ишке ашууда. Бул азык-түлүк түрүндөгү жардам Дубай шаарындагы Аль-Махтум фонду тарабынан көрсөтүлдү. Ошондой эле буга Жаркын жаштар келечеги фондунун салымы чоң, деди ал. Ализа Солтонбекова муктаждарга колдоо көрсөтүү багытында иш-чаралар улантылаарын белгиледи.
Грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын жаштар курама командасынын мүчөлөрү Казакстанда өткөн Жаксылык Ушкемпировдун элесине арналган эл аралык мелдеште 3 медаль жеңишти. Бул тууралуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинен билдиришти. Мелдеш 7-9 май күндөрү Нур-Султан шаарында өттү. 82 килограммга чейинки салмак категориясында Бекзат Орункулуулу 1-орунду ээледи. Ал эми Аркыт Орозбеков жана Давран Садыков күмүш медаль тагынышты. Мелдеште Казакстан, Россия, Грузия, Украина, Тажикстан, Кыргызстан жана Өзбекстандан келген 250дөн ашык спортчу күч сынашты. Эртең 11 майда түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык көл, Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй облусунун кээ бир райондорунда маал менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Бул тууралуу Кыргыз гидрометтен билдиришти. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Ал эми Талас облусунда жаан-чачын жаабайт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн +10, +15, күндүз +22, +27. Талас жергесинде түнкүсүн +9, +14, күндүз +21, +26. Ош, Баткен, Жалал Абад областарында түнкүсүн +12, +17, күндүз +23, +28. Ысык көл облусунда түнкүсүн +8, +13, күндүз +18, +23. Нарында түнкүсүн +6, +11, күндүз +18, +23. Ал эми Бишкекте жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн +13, +15, күндүз +25, +27 градус болот.